Казакстандын жапайы жаратылышы долбоору өлкөнүн фаунасы тууралуу жаңы онлайн платформа ишке киргизилди. Порталда бардык каалоочулар республиканын жаныбарлары менен жакындан тааныша алышат, актуалдуу маалыматтарды биле алышат, портреттик фото сүрөттөрдөгү түрдүн өзгөчөлүктөрүн карай алышат. Ошондой эле акыркысы веб-сайттын өзгөчөлүгү. Сапаттуу сүрөттөр жаныбарларды жана канаттууларды ар кандай бурчтан мүмкүн болушунча ыңгайлуу шартта кароого мүмкүнчүлүк берет. Долбоорун алгаганда Коргалжын корууна, Алтын Эмел улуттук жаратылыш паркына барууларды камтыган 6 фото экспедиция уюштурулду. Келечекте долбоорду кеңейтүү жана жаныбарлардын же канаттуулардын ар бир сүрөтүн чыгарган үндөрү менен коштолгон аудио энциклопедияларды чыгаруу пландаштырылууда. Ошондой эле жаратуучулар Казакстандын аркыл флорасы тууралуу маалымат кошууну көздөшүүдө. Эске салсак, Казакстандын жапайы жаратылышы долбоору айлана чөйрөнү жана жаныбарлар дүйнөсүн коргоого өбөлгө түзөт. Биздин команда, тактап айтканда, зоология институту, экологдор жана билим берүү ООД фонду сыяктуу уюмдардын өкүлдөрү долбоордун үстүндө жарым жылдан ашык чогуу иштешип, алынган маалыматтарды системалаштырды. Ал үчүн жыл ичинде Казакстандагы дээрлик бардык зоопарктарга, ошондой эле жаратылыш коруктарына барып, жаныбарларды тартып алышкан. Адистер муну Казакстанда жашаган бардык түрлөрдү толук камтуу үчүн жасашты. Биз абдан конкреттүү жана кызыктуу учурларды тасмага тартуу бактысына болдук. Бул жоба Казакстандын барлык аң кустарын бир порталга бириктиретін. Бул долбоор Казакстандын бардык жаныбарлары менен канаттууларын бир порталга бириктирет. Сайттан 3 тилде казак, орус, англис тилдеринде жогорку сапаттагы сүрөттөр менен иллюстрацияланган энциклопедиялык маалыматты алууга болот. Платформада издөө тутуму орнотулган жана колдонуучулар студенттерден илимпоздорго чейин жаныбарлардын маалыматтарын категориялары жана түрлөрү боюнча оңой таба алышат. Ар бир түргө 5-6 сүрөт, ошондой эле абалы, саны жана башкалары жөнүндө толук маалымат тиркелет. Акыбалы кандай, казыркы күйү кандай, саны канча, дагы башка сондай энциклопедиялык маалыматтар таба алат.